Амансыздарбы, урматтуу угармандар. Жеңизгүл Турсунбаеванын «Махабаттын күчү» аттуу чыгармасынын соңку бөлүмү. Которгон Жанаргүл Жолдошова. Молдо алдына сууну коюп, неке дубасын окуй баштаганда жаш келин ордунан чочуп тура калды. Баарыбыздын көзүбүз анда. Мен ичимен боюнда барго, тизелеп отуруп чарчап кетти окшойт деп ойлодум. Ата, токтотуңузчу, деди ал. Молдо дубасын токтотуп, анын жүзүн карады. Келин 2 кадам артка чегинип, эшикти көздөй кылчайды. Жанна да ордунан туруп, боюнда бар эмеспи, мына бул жерге эле отурса болмок, деп молдону карады. Жаш келин босогого жакындап барып, мени кечириңиздер, мен Сагындыкка жалган айттым, деди. Ордунан жаңыдан туруп жаткан Сагындык тез басып барып, келиндин билегинен шап кармады. Сагындык Ганиевич, кыз коркуп жатат, Сагындык, деп Жанна да жанына жетип барды. Сулуу сиңдим, акылдуу сиңдим, сен коркпо, сен акылдуусуң го. Сагындык сени калкалап, кастарлап өтөт. Силер бактылуу болосуңар, деп Жанна да кыздын билегинен кармады. Сагындык Жаннаны сурдана карап, сен мындай турчу, деп келинди өзүнө карай тартты эле Жанна, жок айланайын, сен өзүң мындай тур. Кыз сенден коркуп качып баратат, деп келинди өзүнө карай жулуп алганда Сагындыктын колу бошоп калды. Жанна келинди артына жашыра, өзү Сагындыкка көкүрөктөсө бурулуп, бул сиңдимди кантип зордоп, ээлеп алганыңды мына бул журтка айт, оңбогон. Мен сага бооруму ооруп келсем, сен ого өтер кесирленесиң го. Алдыңа келсем, Алиман Манаровичтин урматы үчүн келгем. Канча жылдан берки башчым, кадыр барктуу адам эмеспи. Бир жээни жаңылып, акмакчылык кылыптыр. Ортодо алардын Кудайдан сураган баласы пайда болуптур. Ызы-чуусуз чеч берейин деп келгем. Ал эми сен болсоң көзүңдү алайтып, сиңдимдин үрөйүн учуруп атасың. Мен жиниме тийсең Сагындык, мен дал азыр сиңдимди жетелеп сотко барсам, түрмөнүн төрүнөн орун аласың. Ал жакта кыз зордуктагандарды эмне кылышаары баарына белгилүү, деди башын тик көтөрүп, көздөрүн чакчая калтырап туруп. Соттосоң соттот, деп Сагындык артка чегинип, отургучка отуруп калды. Келин эжесин түртүп жиберип, сыртка чуркап чыгып кетти. Мен дароо артынан чуркадым. Дарбазадан чыгарбай кармап калдым. Кое берчи, Сагынай, өтүнөм, кое берчи, деп жулкунду ал. Сагындык абдан жакшы адам. Сен жөн эле коркуп атасың. Ал абдан тарбиялуу. Ал жолу аны шайтан азгырды, дедим мен, келинди кучактап сөргө карай жетелеп. Сагынай, мен Сагындыкка тарбиялуу, жакшы адам экенин билем, деди ал ыйлап туруп. Сен анын ошол катасын кечир, алтыным, кечире көр. Ал сенин бактылуу болушуң үчүн баарын жасайт. Мына бул бала үчүн баарын курмандыкка чалат, дедим аны отургузуп жатып. Келин бетин басып, өксүп ыйлап жатты. Сиңдим, Аллахтын каалоосу ушундай болгон чыгар. Сагындык сени атайын алдап, боюнда кылды дебейм. Жараткан ушуну каалап, силерге урпак бергени жатат. Сагындык сен ойлогондой коркунучтуу жан эмес. Ал баласы үчүн, бул бала анык эмес, деди келин селт эттире муздак үн менен. Мен селее калдым. Келинди таң кала карап калганымда ал, бул баланын өз атасы бар, Сагынай, мени кечирчи, кечире көр, деп бетин жапты. Үйдүн ичинен кыйкырык чуу, катуу чыккан үндөр угулуп, эшик айкырык менен ачылды да Жанна атып чыкты. Ушундан кийин сени соттотпосом эле, Жанна атым өчсүн, деп бакырып, бизди көздөй басып жөнөдү. Соттотсоң соттот, соттогулар да акмак эмес, деп артынан Сагындык чыкты. Эже жетет. Эже, мен Сагынайга баарын айттым. Бул наристе Сагындыктын баласы эмес. Мунун өз атасы бар. Мен Сагындыктын унаасынын алдына өлгүм келип өзүм боюмду таштагам. Дал ошол күнү менин боюмда бар экенин билип калып, бул эжем мени үйүнөн кууп чыккан. Күнү бою талаада жүрүп, кечинде эжемдин жумушуна келгем. Эжем дагы толгон токой оор сөздөрдү айтып, көзүмө көрүнбө деди. Дарбазадан чыгып баратканда, келе жаткан унаанын алдына өзүмдү таштадым. Сагындык абдан сак экен. Рулду буруп кетүүгө үлгүрдү. Мага акырын гана тийди. Өз салмагым менен жерге кулаганда денем жаракат алды. Сагындык мени дароо ооруканага алып барды. Бардык жардамды көрсөтүп, Батирге алып келди. Ал күнү эжем келген жок. Таң атканча менин жанымда болду. Бирок менин кучагымда эмес, ашканада отурду. Көз илген жок, мени күзөтүп чыкты. Эртеси эртең менен кийимин алмаштырууга эжем келгенде, сырттан Сагындыкты көрүп калат.
Оозуңду жап, канчык, деп Жанна келинге жулунду. Артынан Сагындык шап кармап калды да: "Айт карындашым, бардык чындыкты айт", деди. Келин ыйлап отуруп сөзүн улантты. "Эжем батирге кирип, менден жай маанин уккандан кийин ушул планды курган. Сагындыктын түштө келерин билип, аны ушул түнү кондур деп мени көндүрдү. Келечекке толгон токой пландарды түзүп, Сагындыкты тузакка айлантты. Сагынай, Сагындык мага жологон да жок. Ал менин кучагымда ойгонсун деп эжем ага дару кошулган чай бергизген. Ал уктап калганда кийимин чечиндирип жаткырып, мен да жанына чечинип жаткам. Ойгонгондо ал аябай чочуп кетти. 1000 мертебе кечирим сурады. Атүгүл ыйлап жиберди. Ошентип биздин оюбуз уланды. Ал кетти. Эртеси мен чалып келишин өтүндүм. Айласыздан келди. Бирок ортобузда эч нерсе болгон жок. Ал мага кам көрүп, азык-түлүк алып берип, бир топ акча карматты. Кийин эжем тынчтанбай, жаңы жылдын алдындагы боюмда бар деп айт деди. Айттым. Сагындык келип менден дагы кечирим сурап, сени таштай албай турганын, ажыраша албасын айтты. Ошол кезде баланы алдырганга акча бер дегенимде ал чочуп кетип, баланы калтырууну өтүндү. Канчык, ит канчык, накта шуркуй экенсиң. Көзүмө көрүнбө мага, жолоба, менин эми сиңдим жок, жок, деп бакырды Жанна. Сагындыктын кучагынан бошонуп барып, келинди жаакка бир салып жиберди да дарбазаны көздөй алактап жөнөдү. "Менин үйүмө келе турган болбо, сен мен үчүн өлдүң. Келе турган болсоң өзүм өлтүрөм, акмак", деп чыгып кетти. Келин шолоктоп ыйлап отурду. Кайненем, кошун апа, молдо жакындап келишти. Мен келинге суу бердим. Суудан уруктап алып: "Кечириңиздер", деди ыйлап. "Сагынай, чырагым, кызды үйгө киргиз, эс алып алсын. Айланайын. Аллахым жар болуп жолуңду ачсын. Чындыкты айтып көзүбүздү ачтың. Сага ыраазымын. Мына бул эки ашыкты ажыратпай бирге калтырдың. Сен да бактылуу болосуң, айланайын", деди кайненем. Келинди үйгө жетелеп баратсам, Сагындык аны кучактап, маңдайынан өптү да: "Рахмат сага, рахмат карындашым. Кудай бизди дал сендей адал жан менен сынаптыр. Эжең сени өлдү десе, сен мен үчүн өмүргө келген карындашымсың. Кош келдиң", деди. "Машаллах, машаллах, баракелде, абдан туура айтасың, үйгө кирип эс алсын", деп молдо сөрүп отурду. "Атың ким болот?" деп сурады кошун апа да келиндин колунан кармап. "Айсалкын, атыңан айланайын, Айсалкын", деп төп келишкен экенсиң. Маңдайынан өптү да жол бошотту. Айсалкынды үйгө киргизип, бир бөлмөгө жайгаштырып, сыртка чыктым. Сагындык самоурун коюп, отун тутантып жатыптыр. Молдо менен кошун апа кетпей, сөрүнүн четинде отурушат. Кайненем дасторконду иреттеп жүрөт. Тез арада куурдакты ысытып, мен да дасторкон четине келдим. Бул жагдайды көргөндөн кийин кете албай отурабыз, Сагындык. Сен айылдын борборуна барып келчи. Тиги аял кеттиби же айылда жүрөбү билип кел, деди молдо. Сагындык шашылыш дарбазадан чыгып кетти. Дасторкон четиндеги улуу кишилер өз ойлору менен алек болсо, мен өз кыялым менен отурдум. "Келин, негизи укмуштай эле иш болду", деди молдо жүзүн сылап. Кошун апа менен кайненем баш ийкешти. "Сагындык туура айтты. Жараткан келин экөөңөрдү жана сизди жакшылап сынаптыр. Ал келин Кудайдан корккон жан экен. Баласынын атасына эмне болгонун билбейм, бирок өлгүсү келип, унаанын алдына секиргенине караганда, ал жигит баш тарткан окшойт. Сагындыкты алдап никелешип алса, ким билет эле? Ал өзү агынан жарылып, силердин ала жибиңерди аттаган жок. Бул деген кыздын жүрөгүндө ыйман бар деген сөз. Эми ал келинге көмөктөшүү Сагындыктын милдети", деди молдо. "Атасын тарткан ак көңүл жаным десе, маркум Гани да өмүрүндө далай сыноого түшүп, ак жүрөгү менен жеңип чыкты эле. Көзүбүз менен көрдүк го", деди кошун апа үнүн созуп. "Уулум да, келиним да бул сыноодон абийирдүүлүк менен өтүштү. Уулум атүгүл өлүм оозунан кайтты. Келиним 1000 өлүп 1000 тирилди го", деп кайненем көз жашын сүртүп жатты. "Апаке, сизге да оңой болгон жок да. Сиз да эки оттун ортосунда калып күйдүңүз го", деп кайненемди кучактадым. Кайненем шолоктоп ыйлады. Мен да, кошуна апа да ыйладык. "Чырагым, келиним, сени жараткан алдыңан жалгасын. Келин болсо сендей болсун. Бул сыноого чыдамкайлык менен туруштук бердиң. Ушундай абалда жарың үчүн курмандыкка бара турганыңды далилдедиң", деди молдо. Кайненем менен кошун апа "Сагынайымдын адал махабаты анык көрүндү го", дешти.
Эми мындай сыноо болбосун. Сагындык шашып келип, Жанна саат 2-деги автобус менен кетиптир. Көргөндөр айтышты, деп сөрүнүн четине отурду. Балам, сен эми шашпай Айсалкындан баланын атасы тууралуу сурап бил. Андан соң ага камкор бол, деди молдо. Макул ата, макул. Айсалкынга камкор болом. Эгер калам десе, деп мага маанилүү карады. Мен көзүмдү жумуп макулдугумду билдирдим. Ооба. Үйдө калам десе уруксат. Кетем десе жол ачык. Керектүү жардамды аябайбыз, деди Сагындык. Кайрадан чай ичилип, куурдак жеилип, маанай көтөрүлдү. Кечки тамакты даярдап, Айсалкындын ойгонушун күттүк. Айсалкын бөлмөгө киргенден бери уктап, кеч киргенде гана башын көтөрүп, бир кесе айранды ичти да кайра уктап калды. Ошону менен таң атканда бир ойгонду. Кеч кирип, үчөөбүз тамактанып алдык. Мен дасторконду жыйнап жүрсөм, Сагындык дарбазанын жанындагы менин чоң сумкамды көтөрүп келип, эми мен сени эч жакка жибербейм, деди. Мен ыйлап жибердим. Ал мени кучактап өп, бөлмөбүзгө жөнөдүк. Бул түн сагыныч түнү. Бул түн кечирим түнү болду. Таңкы тамакты даярдап жүргөнүмдө Айсалкын сыртка чыкты. Кайненем сөрүнүн үстүндө отурган. Айсалкын жакындап келип, амансыздарбы? Кечирим сурайм. Аркаман жүк түшүп, жеңилдей түшкөндүктөн ушунчалык катуу уктаптырмын. Кечириңиздер, деди. Ал деген жакшы байланайын. Сага уйку керек. Бети колуңду жууп келе кой. Биз менен таңкы тамакты ич, деди кайненем. Айсалкын башын ийкеп жуунганы кетти. Сагындыкта мал салды жайлап бүтүп жуунуп келе жаткан. Айсалкынды кубануу менен карап, амандыгын сурады. Дасторкон үстүндө сүйлөшкөн жокпуз. Тамактанып бүткөн соң Айсалкын экөөбүз дасторконду жыйыштырып, бизди күтүп отурган кайненем менен Сагындыкка жакындадык. Айсалкын, баланын атасы ким эле? Ал кылган ишин эмнеге мойнуна албайт? Деди Сагындык. Айсалкын башын шылкыйтып, анын үй бүлөсү бар экен. Мен ага керек эмесмин, деди. Биз сөз таппай калдык. Айсалкын башын шылкыйткан бойдон, мен анын үй бүлөлүү экенин билген эмесмин. Ал мени алдап коюптур. Алдырып сал деп акча да берген жок. Мен аргасыздан эжеме айтсам, ал кишинин жардамы тигинтип, силердин бактыңарга балта чаба жаздады. Кечирим сурайм, деп жаш төктү. Ыйлаба, баары өтүп кетти. Сагындык сыноо дебедиби? Ушуну менен бизге сыноо болуп калсын, деди кайненем. Биз сага кандай жардам бере алабыз, дедим мен. Айсалкын башын көтөрбөй отуруп, мен көз жарган соң баламдын кыркы чыкканча мага кам көрө аласыздарбы? Деп сурады. Кам көрүүгө милдеттүүбүз, деп жиберип биз үчөөбүз тең жарыша. Айсалкын ыйлап жиберди. Ошол күндөн баштап Айсалкын биздин үйдө жашап калды. Кайненем экөөбүз анын көз жарышын күтүп, камкордук көрүп жаттык. Райондук бейтапканага каттоого туруп, дарыгерге көрүндүк. Айсалкын жаңы эле 19 жашка толуптур. Ден соолугунда бир аз маселе бар экен. Каны аз, бөйрөгүнө суук тийген, витаминдер жетишпейт. 2 айдан кийин төрөйт экен. Бала 7 айдан ашып калыптыр. Сарамжалдуулук үчүн аны бир жумага ооруканага жаткырышты. 2 ай биз үчүн узакка созулгандай болду. Наристени чыдамсыздык менен күттүк. Апам кой даярдап, Сагындык акча топтоп жүрдү. Мен бөлмө даярдап, актап, сырдап, ыңгайлуу керебет коюп, буюмдарын жаңылап койдум. Үчөөбүз тең абдан бактылуубуз. Чогула калсак эле, ким төрөлөт болду экен, уулбу же кызбы? Ким болсо да аман эсен жарык дүйнөгө келсинчи. Экөө тең аман болсун, аз күн калды, деп күтүп жүрдүк. Биз күткөн күн да келип, Айсалкын аман эсен уул төрөдү. Ой-тобо, үчөөбүздүн жүрөгүбүз жарыла тургандай кубандык. Төрөт үйүнө үйдөн шорпо ташып, керектүүсүн жеткирдик. Баланын кийим кечесин мен алсам, Сагындык бешигин, манежин, 2 башка коляскасын алып сүйүнүп жүрдү. Апам коюн сойдуруп, Айсалкынга жылуу кийимдерди алдырды. Бир жумадан кийин Айсалкынды бөбөгү менен бутун жерге тийгизбей үйгө чыгарып келдик. Кайненем жентекти оюн өткөрүп, молдо чакыртып ат койдурду. Аты Кубандык болду. Айсалкындын да абалы жакшы. Бөбөгүн эмизип, бөлмөсүндө отурат. Жатар убакытка чейин үчөөбүз тең бөбөктү карап, Айсалкынга шорпосун берип кам көрдүк. Наристени сууга жуунтуп, майлап, бешикке бөлөп бөлмөсүнө калтырдык. Түн ортосунда чырылдап ыйлаган баланын үнүнөн ойгондук. Мен Айсалкындын бөлмөсүнө чуркап кирсем, Айсалкын жок.
Дааратканага кеткен го деп баланы колума алайын деп эшикке үңүлсөm, бир барак кагаз жатат. Артыман кирген Сагындыкка кагазды бере салып, баланы бешиктен чечип алдым. Сагынай, Айсалкын кетип калыптыр, деди Сагындык. Кайда кетиптир? Кубандыкты бизге таштап кетип калыптыр, деп баракты көрсөттү. Мен Кубандыкты боорума кысып кучактап катты окудум. Мен Шеңгербекова Айсалкын Искаковна, өз уулум Кубандыкты Наутбеков Сагындык Ганиевич менен Наутбекова Сагынай акын кызына өз эрким менен калтырып кеттим. Мага уулум керек эмес. Мен уулумду айласыздан төрөдүм. Ал мага келечекте кедерги болот. Ошондуктан баш тартам. Төрөт үйүнө калтырып кетмекмин. Бирок Наутбековдорду көздөп, атайын ушул үй бүлөдө бала жок болгондуктан ушул үйгө таштадым. Эч качан, эч кандай себеп менен баламды издебейм, кайтарып албайм, деп күнүн, айын, жылын жазып колун коюптур. Окуп жатып көзүмө ишенбей кайра окудум. Анан Сагындыкка карап, ал алыска кете элек, айылдан чыгып кетүү оңой эмес. Барып таап кел. Ал адашып жүрөт. Жалгыз бага албайм деп коркуп кетти. Бар таап кел, деп Наристени андан бетер боорума кыстым. Сагындык шашылыш чыгып кетти. Таң атканча үйгө келген жок. Кайненем экөөбүз баланы кантип соороторубузду билбей, кошуна апага алып бардык. Апай убайым тартып жүрүп эчкисин саап сүтүн берди. Саат 11-де Сагындык келди. Түнү бою айылды толук тинтидим, таппадым. Досторумду ойготуп барбаган жерибиз калган жок, эч жерде жок. Саат 8 боло электе участкалык милиционерди ойготуп жагдайды айттык. Ал районго кабарлап, ушул убакытка чейин издедик. Участкалык жигит мени коркутуп жиберди. Келин асынып алган жокпу? Сууга чөгүп кеткен жокпу? Төрөттөн кийинки стресстен улам жинди болуп калгандыр. Же силер баланы тартып алып энесин өлтүрүп койгон жоксуңарбы? Деп кайра айта берди. Азыр өкмөттүн адамдары келип, баланы энеси табылганча алып кетишет экен, деди. Сагындык, жок, баланы албасын. Сагындык, бир нерсе кыл, баланы бере албайм, деп баланы кучактадым. Сагынай, мыйзам ушундай. Энеси жөн жайын айтып кеткенде өкмөт тараптан мындай кыйынчылык болгон эмес. Дарегин айтып берип, же ээрчитип барып аныктатат элек. Айсалкын жок, издөө токтогон жок. Мен фотороботун чийдирдим. Ошону менен издеп жатышат. Шаардагы дарегин айттым эле, ал жерде жок экен. Ал түн ортосунда кетти. Үйүнө жете элек да дагы. Ал жагын да эске алышты. Батири көзөмөлдө. Сагындык, баланы алып кетпесинчи, биз багып туралы, дедим жүрөгүмөн какшап. Сагындык эмне кылаарын билбей эси ооп турду. Кайненем да Сагындыкка жакындап, өкмөтүң мени өлтүрүп албаса, менден баланы тартып ала албайт, деди да Наристени бешиги менен көтөрүп өз бөлмөсүнө кирип кетти. Сагындык артынан ээрчий кирип, апаке, андай кылганыңыз болбойт. Мага тааныш эле участкалык милиция түшүндүрүп айтты. Энеси табылганча силер текшерүүдө болосуңар. Эгер баланын энеси өз жанына кол салса, силер аны өлүмгө түрткөн кылмышкер болосуңар. Ошондуктан энеси табылып, жагдай толук айкын чечилмейинче Наристе өкмөттүн камкордугунда болот. Сен барып апаң менен аялыңа түшүндүр. Эч каршылыксыз баланы беришсин деген. Сиздердин бул кылганыңыздар эмнеси? Айсалкынга эмне болгонун билбейбиз да. Кудай сактасын. Анын оюнда эмне бар экени белгисиз. Мен унаама секирип түшкөнүн унутуп калдыңарбы? Ал мени менен таанышар алдында өлүп алгысы келип жүргөнүн унуттуңарбы? Ал өзүнө кол салса, биз актала албайбыз. Эжеси Жанна, Айсалкынга бир нерсе болсо мени соттотпой тынбайт. Ошондуктан апаке, Наристени эч каршылык көрсөтпөй, тынч гана бериңиз. Акылга келиңиз, Айсалкындын амандыгын тилеңиз, деди. Арадан бир саат өтпөй, өкмөт адамдарынан 2 эркек, 1 аял жана участкалык милиция келди. Алар үйдү толук тинтип, Айсалкын жаткан бөлмөнү кунт коюп карап, кошуналар менен сурашып бүткөндөн кийин, тиги аял Наристеге жакындап, Наристени алып кетебиз, ал өкмөттүн камкордугунда болууга тийиш, деди. Кайненем ыйлап өз бөлмөсүнө кирип кетти. Мен да көз жашымды тыя албай, бешиктен Кубандыкты чечип аялга карматтым. Алар тез эле алып жөнөштү. Артынан калбай чуркап, Айсалкын табылса, анын баланы таштап кеткени тастыкталса, мен баланы кайра ала аламбы, дедим. Аны сот чечет, деп аял кыска гана жооп кайтарды. Балдар үйүнө барсам, Наристени көрсөтүшөбү, десем жооп бербей кетип калышты. Дарбаза алдында көз жашым шорголоп мен калдым. Сагындык келип кучактап үйгө киргизди.
Бир суткага жетпеген убакытта наристеге ушунчалык боор басып, аны өзүмдүкүндөй сезип жетишиптирмин. Ичимен Айсалкынга ыраазы болуп жылмайып да койгон элем. Ай пендечилик ай. Айсалкын аман эле болсунчу, деп дуба кылдым. Күннүк Айсалкынды издөө иштери жүрүп жатты. Алгачкы күндөрү тергөөчү күнүгө келип сурак ала берди. 2 жумадан кийин баары тынчыды. Айылдын тегереги иттер менен тинтилип, дарыяда текшерилди. Үйүбүздөн береке качып, мен болсо кайра наристелер үйүнө каттай бердим. Бирок мени дарбазадан да киргизишпейт. Айсалкындын сүрөтү ар бир жерге чапталып, издөө салынат деген жазуу турду. Айсалкын табылбай 1 ай убакыт өттү. Жанналарда Айсалкындын жоголгонун угушуптур. Үй бүлөсү толук кабардар болуп, тааныш билиштеринен издешти. Жанна угар замат биздин үйгө жетип келди. Эй, тукумсуз шуркуялар, сиңдиме эмне кылдыңар? Өлтүрүп туруп баланы тартып алмакчы болдуңарбы? Деп кыйкырды. Сагындык отурган жеринен атып туруп Жаннага жулунду. Кой балам, тийбе, деп кайненем кыйкырып жиберди. Мен Сагындыкка жабыштым. Сен мени урмакчысыңбы, шуркуя? Сен тукумсуз жердин курту. Күйөөңдү тый. Сиңдим кайда? Айт жаныңдын баарында, деп чачыман мыкчый кетти. Кыйкырык чуу. Кимдин колу Жаннага тийгенин билбейбиз. Ал чалкасынан кулап түштү. Ордунан тез эле туруп дарбазадан чыга качты. Көп өтпөй участкалык милиция, дагы бир полиция кызматкери менен келип Сагындыкты алып кетти. Мен артынан таяныч пунктуна барсам, алар түз эле районго кетишиптир. Жанна чуу көтөрүп, арыз жазып каматып салыптыр. Үйгө келип кайненеми жубатып, эмне кыларыбызды билбей ыйладым. Кайненем телефонго жабышты. Бир кездеги башчысы болгон Алимхан Манарулуна чалды. Ага эртең менен адвокаты менен жетип келди. Бизден жагдайды жакшылап сурап билип алды да районго жөнөдү. Эртеси Сагындык бошоп чыкты. Мен наристелер үйүнө барганымды токтоткон жокмун. Ал жердеги бирөөсүнө акырын акча берип жатып, баланы көрүп чыктым. Директоруна жолугуп, тилкатты көрсөтүп, бирөө асырап алам десе берип койбоңуз. Кубандык биздин балабыз. Энеси табылган күнү алып кетебиз, дедим. Айым, менин башым экөө эмес. Биз Кубандыктын энеси бар экенин билебиз. Башка асыроочуга бербейбиз, деди өкүм үн менен. Кечирип коюңуз, мен сиздерге жумушка кирсем болобу? Мен мыкты кулинармын, ашпозчу да боло алам, десем. Айым, соттон наристе менен жолугушууга уруксат кагазы алып келсеңиз жумушка алам, деди. Сүйүнүп сотко барсам, энеси табылганча 1 метрда жанына жолоого уруксат жок. Сиз балага жакындабаңыз. Энеси табылгандан кийин чечим өзгөрөт. Азыр сизге кирүүгө да уруксат бере албайм, деди. Башым шылкыйып, дарбаза сыртынан кайтып кетип жүрдүм. Тарбиячы пол жугуштардан Кубандыктын абалын сурап коем. Менин Кубандыкка жаным аябай ачышты. Ал кыркыда чыкпай, наристелер үйүндө ыйлап калды. Жүрөгүм ооруйт. 40 күн да өтүп кетти. Кайненем да күнүгө дуба кылат. Сагындык экөөбүздөн участкалык милиция эч жакка кетпейбиз деген тил кат алды. 50 күн дегенде жумуштан келе жатсам, участкалык милициянын алдында Айсалкын турат. Өз көзүмө ишенбей телмирип карап калдым. Артынан кайненемдин жоолугу желпилдеп чуркап келе жатат. Мен чуркап барып кучактап алдым. Тирүү экенсиң го, тирүү экенсиң, Кудайга шүгүр, дедим. Сагынай, эмнеге бүткүл ааламга чуу салып мени издеп жатасыңар? Дейт таарынган үн менен. Айланайын десе, кете турган болсоң эмнеге жөнүң менен кетпедиң? Силерге бала керек эмес беле? Керек го, керек. Бирок сен таштап кетсең эле ал биздин балабыз боло калбайт да. Текшерүү бар, өкмөт бар дегендей. Ошон үчүн тил кат жазып кетпедимби? Жаным десе, андай болбойт. Кубандык буюм эмес, ал адам. Сен калтыргың келсе, мыйзам түрүндө тууралап калтырышың керек болчу. Кайдан билейин? Кинолордо дагы көчөгө бирөөнүн босогосуна таштап кетишет го. Анан ошол үйдүн баласы болуп жашап калат. Айсалкын, ал кинодо гана ошондой болот. Ал эми жашоодо абдан кыйын. Бизден баланы алып кетишти. Ким? Өкмөт адамдары. Жиндиби алар? Мыйзам ушундай. Жарайт, мына келдим. Силердин аяңардан бардык тааныш туугандарым мени издеп табышты. Эми кайда барам? Эмне кылам? Азыр участкалык милиция келсин, жагдайды ошол айтат. Кайненем да каршыбызга жетип келип, Айсалкынды ыйлап кучактап көрүштү. Участкалык милиция да унаасы менен жетип келди. Айсалкынды көрүп таң калды. Шенгербекова Айсалкын Исхак кызы, деп таң кала карады.
Сагындыкта таяныч пунктунун алдына аты менен келип түштү. Баарыбыз участкалык милициянын бөлмөсүнө кирдик. Ал районго кабарлап, анан баарыбызды унаасына салып районго алып кетти. Кыскасы, Айсалкын табылса да иш тез эле бүтө калган жок. Айсалкын узак убакытка суракка алынып камалып турду. Кийин бардык күбөлөр жыйналды. Кубандыктын атасы да табылып суракка алынды. ДНК аныкталып, ага айыппул төлөтүштү. Айсалкында айыппул төлөп, атүгүл бир жума убактылуу кармоочу жайда отурду. Ошондон кийин гана сот болуп, алар бошотулду. Баланын маселеси экинчи сотто каралмай болду. Анын убаракерчилиги абдан көп экен. Кубандыктын атасынан баладан баш тартуу кагазын мыйзамдаштырып алып, андан соң Айсалкындан да ошондой маалым кат алып, баланы биз өзүбүзгө ала турган иштер башталды. Бул иш аяктаганча 8 ай убакыт өттү. Бул убакыт ичинде мен да, кайненем да, Сагындык да убара тарттык. Кайненем үйдү Сагындыктын атына каттатып бериши керек экен, аны жасатты. Ал иш да бир күндө бүткөн жок. Бир мөр үчүн районго, анан айылга, ал аз келсе дагы башка жерге барууга туура келди. Сагындык экөөбүздүн чуркаганыбызга абдан көп болду. Дарыгерлерден маалым кат жыйнап, жумуш ордубуз менен кирешебизди көрсөтүп, үй жайыбызды текшерип, айтор толтура документ керектелди. Бир барсак, тигинин туура эмес, кийинкисинде мунун туура эмес, тигил киши эмгек өргүүсүндө, бул киши ооруп жатат деп кайра кайтаргандары көп болуп 8 айга созулду. Акыры документтерди толук иреттеп, түрдүү комиссиялар текшерип, уруксатты араң берди. Бул 8 айда балага келбеген күнүм болгон жок. Айсалкын табылгандан кийин Кубандыкка кирүүгө уруксат беришти. Ар келген сайын тартууларымды толтуруп алып келип, багуучуларга берчүмүн. Кубандык менен бир топ убакыт чогуу болуп, жыттап, кийимин которуп, тамактандырып кайтчумун. Кубандык да мени таанып, жабышып, кучактап калган. Акыркы бир жумада сот болуп, Кубандыкка бара албай калдым. Араң дегенде баланы асырап алуу уруксатыбызды колубузга алып, Сагындык экөөбүз наристелер үйүнө кубаныч менен келдик. Кубандыкты көрүп өкүрүп ыйладым. Ал өсүп калыптыр. Бетиме карап күлөт. Кубандыктын жаткан төшөгүнөн көтөрөйүн десем, жанында жаткан наристенин колун жибербей кармап турат. Ой тобу, ушундай да болот экен. Экөө эгиздердей бири-бирине аябай окшош. Мен жүрөгүм элжиреп кетти. Экөөнү ажыратууга мүмкүн эместей сезилди. Сагындыкка жалт карадым. Ал мени дароо түшүндү. Бул наристенин келгенине 2 күн болду. Кызыгы, келгенинен бери экөөсү бирге жаткырсак кол кармашып тынч жатышат. Таң калдык, деди тарбиячы. Эми кантип ажыратабыз, деди кыйналып. Муну да асырап албайсыздарбы? Шартыңыздар бар экен го, деди тарбиячы жалынычтуу көз менен. Сагындык ойлонуп туруп, тез эле бөлмөдөн чыгып кетти. Директорго кирип узак убакыт сүйлөшүп, анан кайтып келди. Бир жумада чечилет, бул наристени да алабыз, деди. Мен абдан кубандым. Аты ким экен? Кыз экен, аты Сауле. Керемет. Энеси кайда экен? Түрмөдө болуп, ушул баланы төрөгөндөн кийин катуу ооруп, жакында эле кайтыш болуптур. Кыйын болуптур. Кудайым, Сауле да бизге кыз болсунчу, деп үнүмдү чыгара айттым. Кубандыкты көтөрүп үйгө кайттык. Бул жашообуздун эң бактылуу күндөрүнүн бири эле. Кайненем да зарыгып күтүп отурган экен. Элжиреп бооруна басты. Кеч киргенде Кубандык токтобой ыйлай берди. Сооротсак да кайра эле ыйлап, көзү менен бирөөнү издегенсийт. Сагындык, Кубандык Саулени издеп жатат окшойт, дедим. Сагындык да макул болуп башын ийкеди. Тез арада кайрадан документтерди жасап чуркап жүрдүк. 5 күн дегенде Саулени да үйгө алып келдик. Мына кызык. Кубандык дароо тып басылды. Сауле менен сүйлөшүп жаткандай, жаткырсак аны кара уктачу болду. Балдар тынчып калышты. Экөө бирге жатышат. Бөлөк жаткырсак бирин-бири издешет. Экөөнү бирге алганыбызга эч өкүнгөн жокпуз. Биринен бири өткөн сүйкүмдүү, таттуу. Биз абдан бактылуу өмүр сүрө баштадык. Кайненем той берип мактанып жүрөт. Өз тукуму болбосо да, ушул 2 бала үчүн абдан бактылуу. Бала деген бакыт экен. 1-2 айдан кийин Сауле менен, Кубандык Сагындык менен уктап калды. Эгиздерби деп сурашат. 1 жашка толгон тоюнда дүркүрөтүп өткөрүп, тушоолорун кестик. Ошол түнү жүрөгүм айланып, өзүмдү бир түрлүү сезип жүрдүм. Эртеси кайра башым айлана берди. Тойдон калган чарчоого деп анча маани берген жокмун. Жүрөгүмдүн айланганы бир жумага созулуп, акыры эсимен таанып жыгылыптырмын.
Дарыгер келип көрүп гинекологко кайрылуумду өтүндү. Балдарды кайненеме калтырып, районго дарыгерге көрүнүү үчүн келдик. Өзүм абдан алсызмын. Суу ичсем эле кусуп жаттым. Гинеколог мени кунт коюп текшерип, куттуктайм, сиз кош бойлуусуз, балага 4 жума болуптур деди. Эмне дедиңиз? Депмин кулагыма ишенбей. Сиз кош бойлуусуз, 4 жумадан ашыптыр. Эми каттоого туруп, анализдериңизди тапшырыңыз, деди. Дарыгерден чыгып, коридордо күтүп отурган Сагындыкка жете албай келатам. Көзүмөн жаш куюлуп, бутум алдыга баспайт. Мени мындай абалда көрүп Сагындык коркуп кетип жаныма чуркап келди. Жаным, сага эмне болду? Неге элеп атасың? Деди кучактап. Мен ичимди мыкчый, бизде да наристе болот экен, дегенди араң айттым. Сагындыкта айтылган сөздү дароо түшүнбөй, таң кала карап калды. Жаным, тукумсуз деген аялыңдын боюна бүтүптүр, 4 жумадан ашыптыр, дедим. Ал терең үшкүрүндү да, Алла улук, Алла мээримдүү, деди. Мени көтөрүп алып кучактап, жыттап өпкүлөп кирди. Унага чейин элден уялбай көтөрүп келип отургузду. Кубанычтан аккан көз жашын арчыган да жок. Үйгө келип кайненеме сүйүнчүлөдүк. Кайненем көз жашын көл кылып, 2 күн бою Кудайга шүгүрчүлүк келтирип, намаз окуп, башын саждадан көтөргөн жок. Кош бойлуулук кезим абдан оор өттү. Бойдон түшүп калуу коркунучу көп болуп, төрөгөнчө ооруканада жаттым. 2 баланы кайненем менен Сагындык карашты. Жылдын аягында Кубаныч ысымдуу уулубуз дүйнөгө келди. Ушинтип, Сагындык экөөбүз 10 жылдан ашык убакыт перзентсиз жүрүп, акыры уулду болдук. Менин энелик мээримим ачылып, организмиме бала бүтүшүнө 2 наристенин салымы зор болгону анык эле. Ошон үчүн ал 2 кичинекей балапанга биз абдан ыраазы болуп, аярлап өстүрдүк. Уулуман кийин кайра боюма бүтпөдү. Кубаныч уулубуздун өмүрү узун болсун деп тилеп шүгүр кылдык. Шүгүр. Азыр биздин Кубандык, Сауле, Кубаныч деген балдарыбыз бар. Азыр 9 небере, 2 жээним бар. Кубандыкта 3 кыз, 2 уул. Кубанычта 4 уул, Саулемде 1 уул, 1 кыз бар. Алар дагы жашко, дагы балалуу болушса экен деп тилейм, деди көздөрү күлүңдөп. Соңунда ойлуу көз караш менен алыска карап, балага ат койгондо жеңил маанидеги ысымдарды тандаган туура го деп ойлойм. Биздин Сагындык, Сагынай, Кубандык деген аттарыбыз өзүбүзгө оор тийди. Биз бакытка сагынып, зарыгып жеттик. Анан дагы бир айта турган нерсе, Кубандык менен Сауле өздөрүнүн асыранды экенин билишет. Таң калган кездеринде баарын жакшылап түшүндүрүп айтып бергенбиз. Сагындык Айсалкынды таап, уулу Кубандыкты жолуктурду. Уулу энесин колуна алам десе, камкордук көрөм десе деген үмүт менен жолуктурду. Айсалкын турмушка чыгып бала чакалуу экен. Жолуктурганына ыраазычылык билдирип, эч кандай оорчулук келтирбейм, болгону кечирим сурайм дептир. Кубандык кечиргенин айтыптыр. Ошондон бери алар жолугушкан да жок. Бирин-бири издешкен да жок. Саулени да Сагындык апасынын бейитине алып барып топурак салдырды. Өкүнүчтүүсү, атасы ким экенин биле албадык. Ушинтип, балдардын алдында жан сырыбызды ачып алып, кенен дем алып өмүр сүрүп жатабыз. Элден укканча өзүбүздөн угушсун деп кулак кагыш кылдык. Мен айтуудан коркуп жүрдүм эле. Сагындык көндүрдү. Кубаныч агасы менен эжесинин бир тууган эмес экенин билсе да, эч качан алыстаган жок. Тескерисинче, мурдагыдан да жакын болуп сыйлашып келет. 3 баланы тең бирдей, жана аябай жакшы көрөбүз. Заман өзгөрдү. Апабыз өзүнүн түбөлүк мекенине кетти. Айылда жашоо кыйындады. Дарегибиз алмашып, алматылык болдук. Жаштар келечекке умтулуп билим алышты. Кесип ээси болуп, жумуштарын кылып жатышат. Биз Сагындык экөөбүз колдоо көрсөтүп, каш кабагынан калбай жанында жүрөбүз, деди бактылуу жүзү балбыл жайнап. Керемет, мына жеңишкүл айым. Бул биздин махабатыбыз жеңип чыккан окуя. Чын сүйгөндөр кошулат, эгер адал болсо, бирге бакытка да жете алат. Абдан туура айтасыз. Апа, мен уга элек ушунчалык кызыктуу өмүр жолу, жалындуу махабат экен. Мен муну жазам, дедим. Жаза кой кызым, жаз, деп кучактады. Аталышын кандай койсом болот? Махабаттын күчү деп кой. Анткени Сагындыгым мага дайыма, сенин адал, ак махабатың болбосо, мен алсыз болмокмун. Менин да сүйүм таза, кантсе да үй бүлөмдү сактап калган биздин махабатыбыз деп айтат.
Кайненем маркум көз өткөнчө мага ыраазы болуп кетти. Эң алгач сагындык айткан күнү ачуу калтырып, баарын таштап кетип калсам, сагындык эмне болмок? Кайненем эмне болмок? Кудай сактасын. Адамды чын жүрөктөн сүйө билсең, ал сени баары бир жакшылыкка жетелейт экен. Ал күч улуу махабаттын күчү. Мен махабатым менен өмүр сүрүп келем. Махабат деген бир гана жарың эмес. Айланаңдагы курчап турган дүйнөгө да болушу керек. Бирөөгө күйүмдүүлүк көрсөтүү махабат, жашоону сүйүү махабат, камкордук махабат, сагындык мага менде бир гана сага болгон сүйүүм бар. Ал эми сендегидей бүткүл ааламга болгон махабат менде жок го дейт. Кантсе да сагындыктын махабаты күчтүү. Бизди куткарган улуу махабаттын күчү. Автордон. Бул аңгеме жомок же ойдон чыгарылган нерсе эмес, чыныгы жашоо. Мунун баары жеңүүчү махабат үчүн болгон күрөш. Сагындык ата менен Сагынай апа бир гана кубаныч көрүп, бакытка бөлөнө беришсин. Наматбековдардын үй бүлөсүн тааныгандар бул окуяны жакшы билишсе керек. Кереметтүү, өзгөчө инсандарга амандык тилейм. Автору Жеңишгүл Турсунбаева.